Демек пайгамбар өткен ким дейт? Мага эки жагынын жана эки бутунун ортосуна нерсе кепилдик берсе, мен ага бейишти кепилдик берем деген. Негизинде имам Газали рахималлаху таала айтат, аттың дүнүйө дейт, көздү жаап коюп кутулса болот экен дейт. Кулакка дейт, кебес тыгып коюп кутулса болот экен дейт. Бирок бул экөөнүн ортосун дейт, кармаш мен үчүн өтө оор болду деген экен. Адамдар субхана көп убакыттарда көзүн жаап күнөөдөн тыгып, кулагын учуп, бирок тили менен көп күнөө табат экен. Сиз менен бизди келечекте бир чоң бир жер күтүп атат. Анын аты кабыр деп айтылат, мүрдө. Ошол жерде азаптын эң чоңу, азаптын эң чоңу. Инсан субханалла ушу эки жагынын ортосундагы бир баля ушак деген нерсе менен катуулатылат экен. Кабыр бул тозоктун бир чуңкурунан болот экен, же бейиштин бир бакчасынан болот экен. Кимде ким кабырын бейиш кылса келсе, бул дүйнөдө субхан экөөнүн ортосуна аябай көңүл бурсун. Анткени Алла Таала дагы ушул экөөнү ушундай зат экен да. Бул тиштин 32 сөөк менен анан кийин эки эме менен эрим менен катып коюптур. Катылуу экен да. Эми дейт, хикмат эмнеде десе, ушул ортодогу тил, ортодогу эт. Мондай бир эт. Аябай чойсо бир 10 сантиметр отурган эт, уйдук болсо 25 сантиметр болот экен, Караса кандай нерсе. Эми ушул кандай болсо тил экен да. Бирок айтайын дегеним, акылы бар адам дейт да, эмне үчүн катылганын бери карасын дейт. Демек, ушул тил менен өтө бир баля кабыл кылат экен. Бул тил кээ бирде таттуу болгон, ширин болгон бир бал болуп берет экен. Асел болот экен, асал. Бирде болсо бир жылаандыкынан да жаман уу болот экен. Бирде бул бактылуу кылат экен, бирде бактсыз кылат экен. Бирде даражаны көтөрөт экен, бирде даражаны түшүрөт экен. Адамдын ушу тили эмне экен? Чоң бир же душман экен, же бир дос болот экен. Ошону пайгамбар кепилдик айтып атат да. Кимде ушу эки жактын ортосун тие алса, мен бейиштин так ортосунан деп атат да. Бейиштин так ортосунан үйдү бада болот да. Так чордонунан машалла. Демек, эмне экен? Кепилдик берем дегенди себеби ушул жөн эле бейиштин бүт рахаттары адамдар ушу тыйган себебинен. Бир күнү имам Газали рахималлаху таала жаш кез экен. Жаш бала экен. Бирок анын атасы дагы Алланын досу олия болгон себебинен ошол эле жаш кезинде эле имам Газали дагы субханалла эмне экен? Олия болуп калган экен. Анан дайыма ушуну такыбачылыкты өзүнө пир тутат экен. Анткени билесиздер да, такыбачылык дейт, такыбачылык Кудайдан коркуу адамды күнөө кылдан тыят да турабы? Такыбачылык кылуу бул адамды сооптушка умтултат. Качан ушу адамдын такыбачылык кеткенде, адамдар эмне экен? Күнөөндө оңой кылып калат, сооптушка умтулбай калат экен. Анан такыбачылык кылып атасынын аркасында ээрчип жүргөн. Биз баары эле атабызды ээрчийбиз да турабы? Ким менен атасын ээрчибейт? Атабыз биз үчүн пир, биздин аркабыздан биз ошону карайбыз, кандай болот? Ошол биздин намысыбыз, ошого намыс болуп уят кылып койбоюн дейсиң турабы? Ушундай ушул да турабы? Анан имам Газали рахималлаху таала намазга туруптур, Аллаху акбар деп түнкү намазда кемеде кетип бараттыр. Эми түнкү тахажжудта баары эле кемеде тура бербейт экен да. Караса бирөө тиякта уктап атат, биякта атат, анан кийин намаз окуп бүтүп, мынтип дуа кылат, эки жакты карап, атаң көрү. Ушулар дейт, азыр андан көрүп намаз окуп турса, тахажжудда туруп турса кандай болот эле, деп ушундай атса, жанында атасы турган экен, анан экөө руханий, мындай айтканда маанавиятта сүйлөшүп аткан да. Балам дейт, сен андан көрөк дейт, намаз окугандан көрөк дейт, жөн уктап турганың жакшы болмок деп айткан экен да. Маанавият деген сөз экөө мындай эч бир эмеси жок сүйлөшүп аткан да. Тил жок. Карагандай нерсе. Ошондон кийин дейт да, имам Газали айтат да, мен дейт, ушудай бул тилимде эле эмес дейт да, мен дилимди да, ушуну акылымды дагы контролдоп калдым деген экен да. Адамдар көрсө, билесиздер, ар бир нерсенин өзүнүн мындай бир эмеси бар. Адамдар эмнени ниет кылсачы, ошол амалга айланат да. Эмнени амал кылган болсо, ошону аракет кылып баштайт турабы? Ал максат болуп калат. Ошон үчүн көп адамдар качан бул тилин тыюу жөнүндө келгендечи, биринчи бул акылды тыйыш керек экен. Ушундай. Көп нерсе бар. Бирок айтайын дегеним ушул эки. Мен көбүнө билем, мындай бир
сүйлөйт. Бирок оозуна алы келбейт да. Богооз деп коет го кыргызда, богооз. Мындай бир сонун кишине чагып таштайт да, бүттү. Мындай бир кылайын деп аткан нерсең бардың өлдү. Ушундай да. Кээ бир адамдар бар, субханалла, мындай мындай башкача болот да, мындай. Кандай десем, сөздү да башкача табышат. Пайгамбар айтат, сөз дейт да, бул сыйкыр деп айткан да. Ошол эмнени сүйлөп атканын караш керек. Адамдар ошол сыйкырдын, тилдин ушундай каттуу ушуну тилин өзүнө мындай аратырлыкка үйрөтүп алган болсо дейт да, адамдар өзүнө каратыш үчүн. Кыямат күнү Алланын алдында ошо тили менен сүйрөлүп барат да. Адамдар каратыш үчүн сүйлөбөш керек экен. Анткени себеп мына сөз сүйлөнүп атат мынакей. Тилден сөз чыгып атат да. Тыбыш чыгып атат да. Мына сөз. Бул өйдө көтөрүлөт экен да, кадимгидей эле мына жанагындай бир топтоло турган жери бар экен. Кыямат күнү ошо ар бир сүйлөп аткан сөзүң эмнеге таразга салынат экен. Ошон эмнени сүйлөп атканды дайыма караш керек. Эмне сүйлөп атасың? Сенин сөзүң адамдарга бул дүйнө ахиретине пайда берип атабы же бул дүйнө ахиретине зыян берип атабы? Сенин тилиң уубу же болбосо балбы? Мына кара. Ошон үчүн алымдар айтат, тилди дейт да, тилди керектүү жерге колдоно билген адам дейт да, бул дүйнөнүн падышасы болот деген экен. Бирок тилди дейт да, бул дүйнөдө туура эмес колдон, ахиретте тозоктун ортосунда жылаандан башка, жылаандын уусунан башка эчтеке ичпейт экен. Ушундай. Көп адамдар кыямат күнү ушундай дейт экен: "Я Алла, мен сүйлөбөй эле койсом, дүйнөдө дудук болгондорго, дүйнөдө бар го, дудук, дүлөй бар го, ошолорго кызганышат экен." Адамдар көпчүлүгү. 99% дүлөй менен дудукка эмне болот экен? Кызганышат экен. Аттың мен дүлөй эле дудук болсомчу депчи. Ушундай экен. Ошол себептен туугандар, пайгамбарыбыз айтат, эмнени эгерде сүйлөгөндү билсеңер дейт, же болбосо илимиң бар болсо, баам парасатың бар болсо, даанышмандыгың бар болгон болсо, акылмандуулугуң бар болгон болсо дейт да, сен сүйлө дейт. Сүйлө. Эгерде сүйлөгөндү билбесең дейт да, сен тынч турганың жакшыраак дейт. Карасаң кандай сөз. Унчукпаганың жакшыраак. Ушундай. Экинчиси болсо бул бейишке кепил боло турган нерсе, бул эмне экен? Байна риджлайхи асманалахул жанна. Аял эркекке тиешелүү бул. Канча үй бүлөлөр бузулуп атат турабы? Ушундай дайынан канча деген үй бүлөлөр бузулуп атат, субханалла. Мен эме жөнүндө сөз кылган жокмун, жанагындай. Кандай десем, бул зына жөнүндө болуп атат. Бул зына, ойноштук жөнүндө сөз болуп атат да. Качан ушул экөөнүн ортосунда мындай аябай көңүл буруш керек. Адамдар өзүнүн нафсисинин кулу болот дайымачы. Биз нафсинин кулу болуп калабыз кердечи. Нафси деген ушундай чоң нерсе, бул карабайт сен, жашсыңбы, карысыңбы. Бирок ошо нафсини ооздуктой турган иманың боло турган болсо, демек эмне кыласың? Катасың. Бул тема вечный тема, извечный тема. Өмүр бою бул тема боло берет. Чын айткандачы, эркек менен аял ортосунда мындай болуш керек, анан тигиндей болуш керек. Бирокчу эң чоң, эң мындай айтканда, бул дүйнө сыйга жете турган, бул дүйнө жакшылыкка жете турган эркектердин ичинен эң жакшы эркек бул эмне экен? Ошо экөөнүн ортосун тие билген эркек болот. Ошол эле мезгилде эң жакшы Кудайдан корккон аял дагы экөөнүн ортосун тие алат экен. Мына ушул экен. Ушул эле нерсеге көңүл буруп коюшубуз керек. Кимде ким ушул экөөнүн ортосун тие алса, демек машалла бактылуу. Зына бир адам бай. Бирок зына кылып жүрөт, ойноштук кылып жүрөт. Бул эч качан байыбайт. Бул адамдар ушундай нерсе болот, мындай зына менен алектенген адамдарчы бул дүйнөдөн эч качан мындай айтканда сүйүү, мухаббат деген нерсесин эч качан даамын тата албайт. Алар жанагы чоң бокко секирген чым бар го? Ошол сыяктуу. Жалаң зына менен алектегендер ошо жанагындай бир тезектен экинчи тезекке баргандар да. А нике менен болгондо анда баларга айланасың, машалла. Халал, адал. Эми карап атасың. Эми жанагындай зына кылып жүргөндөр болсо, жанагындай чоң ара чымындай тезектен тезекке кылып жүргөн. Демек, адамдар ойлонуш керек экен. Тезек жакшыбы же болбосо гүл жакшыбы? Туурабы? Адал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар келип, мындай бирөө сурап атат экен: "Я Расулулла, мага уруксат бер, мага зына кылайын." Пайгамбар айтат экен: "Жок" деди. Болбойт андай. Аны баягы: "Я Расулулла, мен жашмын, баягы кубатым күчтүү, мага уруксат бер." Пайгамбар айтат экен: "Эй" дейт, сен аялың бирөө менен зына кылышын каалайсыңбы? Жок. Сен апаңдын бирөө зына кылышын каалайсыңбы? Жок. Кызыңдыкын каалайсыңбы? Жок. Эжеңдикин каалайсыңбы? Жок. Анда айтат экен:
Ошондой эле дейт. Сен зына кылып аткан дейт, бирөөнүн аялы, бирөөнүн кызы, бирөөнүн энеси, бирөөнүн аягын кара. Деп турам колун үстөшүн дагы пайгамбар дуа кылды. Ошол жигит өмүр өткөнгө чейин зына кылган эмес экен. Пайгамбардын ушундай бир эмеси. Адамдар бул дүйнөдөчү эгерде чыныгы ийгиликке жетем дей турган болсочу, адалдан болуш керек жашоосу. Чыны бактылыкка жетем десе адалдан болуш керек. Адалдан болбосо болбойт. Адалдан болбосо болбойт турган. Көп нерсе айтайын деп атам, мындай аябай эле слишком оңдоп кетеби деп атам да. Айтайын дегеним, адал жашоого аракет кылыңыздар. Эң жаман пайгамбар айтат да. Мындай кылсаң дейт, эркектин бузулганы дейт жаман дейт. Бирок аялдын бузулганы андан жаман. Жаштын зына кылганы жаман дейт. Каргандын ойноштук кылганы бул андан жаман дейт. Демек, субхана бул кандай дегени бул мындай суу менен майда экен. Эч качан бири-бирине кошулбайт. Демек, туугандар, Алланын алдына барган мезгилде жооп берип бар экенин унутпаш керек. Кимде-ким Кудай алдына барганда жооп берип бар экенин унутуп калсачы, чын. Анда бул дүйнөдөчү жашоосу башкача болуп баштайт. Иттикиндей болот. Иттей тытылып калат, жана тытмаланган иттер бар го. Ошондой жашап калат. Бир нерсени жулуп алайын, алып алайын, уурдап алайын. Бир нерсе мындай өзүнүн нафсисин кандыруу үчүн субханалла бүт нерсени жок кылып баштайт. Бүт аброюн төгүп салат, эч кимди ойлобой калат. Ошон сенен нафсинин кулу болбош керек. Нафсинин кулу эмес, Кудайдын кулу болуш керек. Эгерде сен чыны менен биз чыны Кудайдын кулу болуп турган болсок, Аллах адалдан сонун жакшынакай кылып берип кое берет. Ошондо мен дайыма айтам го, сен татыктуу нерсеңди Аллах билет эмнеге татыктуу экениңди. Ошону айтып атпай карасаң, адал болгон нерсечи, мисалы буквально маанисинде ыймандуу эркекке ыймандуу аял, карасаң, ыймансыз эркекке ыймансыз аял. Жөөткө жөөт, карасаң, бузукка бузуку. Демек, субханалла, ойлонуш керек да, сен ошого баратканыңда, эмнекен сен кимге баратасың? Демек, сен бузукка эле баратасың. Сен уятың жок, уят жок эле баратасың. Адебиң жок, адеби жок эле баратасың. Мына, башка жака бараткан жоксуң. Түшүнүктү мына, акылга салып атабыз, мына акылга салат. Аллах бизди акылга сала турганча деген. Сен кандай болсоң, точно ошондой гана баратасың деген сөз да. Эгерде сен дуа кылсаң, жакшы турган болсоң, жакшынакайын, Кудай Таалам өзү тандап, өзү ыраалап берип коет иншалла. Аракет кылабызбы? Амин. Кудайым адалдык берсин, күнөөдөн сактоо тоофук берсин. Аллам өзү сактасын. Амин. Бизден кетсе кечирип коесуңар,